Ысык көлдө эс алуу учурунда 12 жаштагы бала каза тапты. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, бала кечээ Бостери айылындагы көл жээгинен бананга түшкөн. Катер катуу ылдамдыкта келе жатып чукул бурулганда бананда отурган бала ыргып кетип, катердин моторуна башы тийген. Чолпон ата аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген бала ошол жерден жан берген. Окуя боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Анын жыйынтыгы менен укук коргоо органдары чара көрөрүн облустук милициянын басма сөз кызматы кошумчалады. Бүгүн Талаш шаарында Чубак Сатаев атындагы көчөдө газ баллон жана бензин саткан үйдө өрт чыкты. Бул туурасында күбөлөр Турмуш басылмасына билдиришкен. Алдын ала маалыматка караганда өрт саат 1 чамасында чыккан. Үй ичинде 70тен ашуун газ баллон болгон. Өрт өчүрүү иштери аткарылып, баллондор сыртка ташылып чыккан. Кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Ноокат районунда пахта жүктөп бара жаткан оор жүк ташуучу унаа өрттөндү. Бул маалыматты Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Бүгүн саат 12:30 чамасында Ош-Исфана жолунун 22-чакырымында Ноокат районунан Ош шаарына бара жаткан Ман үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа токтоп турган жеринен электр зымдарынан өрт чыккан. Анын кесепетинен унаанын алды күйүп кеткен. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр барышкан жана өрт толугу менен өчүрүлгөн. Жабыркагандар жок. Учурда өрттүн себептери такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 22 куткаруучусу Дача сууда учак кулагандан кийин чачылып кеткен телефондорду терип менчиктеп алган. Аларга карата кылмыш иши козголду. 22 куткаруучу дароо моюнуна алган. Алар кырсыктан бир нече күн өткөндөн кийин калдыктарды жыйноо үчүн келген. Иш учурунда куткаруучулар мобилдик телефондорду таап алышкан. Телефондорду алар аялдарына, балдарына, ата-энесине жана башка туугандарына берген. Алардын баары телефондорду өлгөн адамдардын сөөгүнөн алыс жерден табышкандыгын белгилешкен. Шектүүлөр Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен үй камагында. Аларга карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, тергөөгө тоскоолдук жаратуу беренелери менен айып тагылууда. 2017 жылдын 16 январында Гонконгдон Стамбулга бара жаткан жүк учагы Манас аэропортуна жакын жердеги Дача суу айылына кулаган. Анын кесепетинен 39 адам каза тапкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети массалык маалымат каражаттарында, интернет сайттарда жана социалдык тармактарда Солтон Сары алтын кенинде болгон окуяга байланыштуу интернетте жарыяланган видео тасмалар боюнча билдирүү таратты. Видео материалдар коомчулуктун терс кызуу реакциясын жаратып, инвесторлор менен Кытай компаниясынын кызматкерлерине карата жергиликтүү калктын ортосунда улут аралык тирешүүсүнө себеп болушу мүмкүн экендиги айтылат. Белгилей кетсек, мындай тенденция калктын наразычылыгын жаратып, каршылык акцияларына жана массалык башаламандыкка алып келүүчү жагдайларды жаратат. Буга байланыштуу УКМК жогорудагы коомдогу чыңалууну алып келүүчү мүнөздөгү маалыматтарды жана видео материалдарды жайылткан авторлорго эскертүү берүү укугун колдоноорун билдирет деп айтылат маалыматта. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Нарын облусунда Солтон Сары кениндеги кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Солтон Сары кенине жакын жерде болгон окуя жана коомдук тартипти, коопсуздукту камсыздоо боюнча көрүлгөн чаралары туурасында маалымат угулду. Өкмөт башчы окуянын бардык жагдайларын тыкыртактап, калк арасында маалымдоо, түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Өкмөт башчынын айтымында 2009 жылдан бери мурдагы бийлик тарабынан кабыл алынган ген боюнча чечимдерди кайра карап чыгуу, сүйлөшүүлөр жана ачык конструктивдүү диалог аркылуу гана мүмкүн. Өкмөт башчы инвесторлор менен жергиликтүү калктын өз ара тыгыз аракеттенүүсү зарылдыгына өзгөчө көңүл бурду. Себеби жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан дагы, компетенттүү органдар тарабынан да түшүндүрүү иштери иш жүзүндө формалдуу жүргүзүлүп келет. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кытайдын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен менен жолугуп, Солтон Сары кенине жакын жерде Кытай жарандарынын жана жергиликтүү калктын ортосунда болгон окуяны тезинен жөнгө салуу боюнча пикир алмашты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Разаков бул маселеде Кыргыз өкмөтү инвесторлордун дагы жергиликтүү калктын дагы кызыкчылыгын коргоонун маанилүүлүгүн түшүнөөрүн жана бардык талаштар укуктук негизде, саясий нукка бурбай чечилиши керек деп
деп эсептей тургандыгын билдирди. Нарындын Солтон Сары кенинде чыккан жаңжалдан жабыркаган Кытай компаниясынын 19 кызматкеринин абалы канааттандырарлык деп табылып, Нарын облустук бириктирилген ооруканасынан чыгарылды. Ошол эле чырда жаракат алган бир жергиликтүү тургун дарылануусун улантууда. Кечээ Солтон Сары кениндеги кытайлык компания менен жергиликтүү элдин ортосунда чыр чыгып, тараптар бири-бирине таш ыргытышкан. Милиция окуяны териштирип жатат. Казакстанда өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер кармалган түрмөгө аял киши дагы которулду. Бул туурасында Спутник Казакстан агенттиги жазды. Ага ылайык кылмышкер аял абакта кармоо эрежелерин одоно бузганы үчүн сот аны жалаң эркектер кармала турчу абакка которуу чечимин кабыл алган. Ал сот тарабынан белгиленген жаза мөөнөтүн аягына чейин ушул жакта өтөйт. Мөөнөтү аяктагандан кийин кайра мурдагы ордуна которулат. Эркектердин абагында ал өзүнчө камерада кармалууда. Бул соттун чечими, деди Казакстандын кылмыш аткаруу комитетинин төрагасы Дархан Канатбеков. Ошол эле учурда Канатбеков аял киши канча убакытка чейин эркектердин абагында кармалаарын тактаган жок. Казакстандын айрым жалпыга маалымдоо каражаттары айыпталып жаткан аял адам өлтүргөн деп соттолуп 8 жылга эркинен ажыратылгандыгын жазышкан. Жаратылышты коргоо максатында Сарычылык көлүнүн жээгинде пир салынды. Бул туурасында айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы кабарлады. Мындан тышкары агенттиктин чечими менен флора менен фаунаны, биологиялык ар түрдүүлүктү жана өзгөчө корголгон жаратылыш аймактарын сактоо максатында моторлуу кайык, скутерлерде сейилдөөгө жана көлдөн балык кармоого тыюу салынгандыгы айтылды. Белгилей кетсек, 2016-жылы 17-июлда Сарычылык жаратылыш коргоо ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Коруктун аянты 23 000 чарчы метр, анын ичинен көлдүн аянты 492 чарчы метрди түзөт. Анда 40 тай сүт эмүүчү жаныбардын, 170тен ашуун канаттуулардын жана балыктын 5 түрүн кезиктирүүгө болот. Ошондой эле өсүмдүктөн 1200дөн ашуун түрү бар. Кыргызстандын көз карандысыздык күнүнө карата уюштурулган ат оюндары Ысык көлдө өтөт. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Көк бөрү, ат чабыш, эрең иш жана салбуруун боюнча мелдештер Чолпон Ата шаарындагы ат майданында 26 августта башталат. Оюндарды өткөрүүгө 3 697 000 сом каралган.